Кожеке атындагы орто мектебинин 6-В классынын жетекчиси Али Султанова Хилоланын тарбиялык сабагы. Саламатсыңарбы мени сүйүктүү 6-В классынын окуучулары. Силерди жаңы окуу жылу менен кызуу куттуктайм. Жайкы эс алууну көңүлдүү өткөрдүңөрбү? Биринчи байлык ден соолук демекчи, карантиндин эрежелерин туура аткарып, өзүңөрдүн ден соолугуңарды чыңдадыңарбы? Анда эмесе силер азаматсыңар. Бүгүнкү биздин тарбиялык сабагыбыз сүйүктүү Кыргызстаным деген темада болмокчу. Биз бул сабакта мекенди сүйүү, анын жаратылышы, символдору, улуттар аралык достук, окуудагы ийгиликтер жөнүндө ой бөлүшүп кетмекчибиз. 31 август Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн күнү. Кыргызстан эгемендикти алганына туура 29 жыл толду. 1991 жылы 31 августта Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде мамлекеттин көз карандысыздыгы жөнүндө декларация кабыл алынып, Кыргыз Республикасы көз карандысыз эгемендүү демократиялык, суверендүү мамлекет катары салтанаттуу жарыяланган. Мына ошол күндөн тарта Кыргызстандын жаңы тарыхы башталган. Кыргыз элин өз элим деп айтчулар, кыргыз жерин өз жерим деп басчулар, бытыранды улуттарга бөлүнбөй, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгар. Балдар, мен силерге мамлекетибиздин өзүнө тиешелүү символдору, конституциясы, чек арасы, мамлекеттик тили бар экенин эскертип айткым келет. Мекенибиздин гүлдөп өсүшүн, мамлекеттин символдорун ыйык сактап, силер жакшы билим тарбияга ээ болуп, каада салтты үйрөнүп, көп улуттуу эл менен достукта, ынтымактыкта жашап, өлкөбүздүн өнүгүшүнө өз салымыңарды кошосуңар деген терең ишенимди билдирип кетем. Силерге Советбек Байгазиевдин Ата журтум аттуу ырын тартуулап кетким келди. Атактуу Соңкөл нарыным, алдырбас бийик намысым, жердеген Айкөл манасым, таласым менин канатым. Баткеним менин байлыгым, бактыга бүткөн бир дүйнөм, Ордолуу Ошум Опол тоом, Жалал Абад жан биригем. Сыймык танам сүйөмүн, Сары Өзөн чүйүм, тирегим, Ысык көл сенсиң карегим, соолбос өмүр мүрөгүм. Түндүгүм менен түштүгүм, сен барда жарык күн түнүм, Ала тоом ыйык түнөгүм, бишкегим соккон жүрөгүм. Жери тоосу көлү бар, малдуу жашыл төрү бар. Кандай көркөм экенин кириптен карап билип ал. Манастан калган асаба, маанисин кыргыз эл билет. Турса экен эркин заманда, туубуз бийик желбиреп. Элиңдин салты тарыхы, кылымдар менен барабар. Тууңду бийик көтөр деп туура айткан биздин бабалар. Кыргыз Республикасынын гимни бул салтанаттуу иш-чараларда ырдалат. Аны ырдаганда ордубуздан туруп, колубузду көкүрөккө коюп ырдайбыз. Демек, мекенди сүйүү бул жакшы окуп тартиптүү болуу, бабалардан калган каада салтты билүү, символдорду ыйык сезүү, эне тили менен сыймыктануу, чынчыл, адептил болуп, бардык улут менен ынтымактуу жашоо. Билимдүү адам өз ишин, кесибин терең билген, өз мекенин жандай сүйгөн адам. Ал дыйкан болобу, техник болобу, куруучу болобу, мейли ким болбосун, бирок эң оболу иштеген ишинин устаты болсун. Бизге бүгүн ушундай билимдүү жаштар керек. Өз улутубузду кадырлаган жаштарды тарбиялай алсак, анда кыргыз элинин Кыргызстан мамлекетинин келечеги бар деп айта алабыз. Балдар, тапшырма. Мен кыргызстандык экениме сыймыктанам аттуу эссе «Мен мекенимди сүйөм» деген темада сүрөт тартып жөнөткүлө. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла балдар. Эл ичинде аман болгула.